Өзгөн районунун Борбордук аянтында жайгашкан Айкөл Манастын айкели кайрадан жасалып, бүгүн салтанаттуу ачылды. Ал Ошо бусунун башчысы Элчибек Жантаевдин демилгеси менен өткөн жылы башталып, кыска убакыт аралыгында бүткөн. Жергиликтүү бюджеттен жана Ошо бустук өнүктүрүү фондунан жалпы 5 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Манастын айкелин коюу боюнча бизде былтыр ушу жылдын башында чечим чыккан. Эми жыл ичи иштеп, мынакей ушундай жакшынакай айкелди коюп, бүгүн ушу расмий ачылышында туруп атабыз. Эми бул жаштарга мындай бир үлгү насаат боло тургандай кылып, мынакей ушу өзүбүздүн баягы бекер айынан айтылбайт да. Манасты тарыхтан издебегиле, тарыхты Манастан издегиле деп. Ошондуктан мына бүгүн ушу Манастын айкелин койгонубуз дагы мына ушул себеп болду. Тарыхый шаардын Борбордук аянтындагы Айкөл Манастын эстелиги бийликтиги 3 метр 65 сантиметр, туурасы 1 метр 60 сантиметр. Айкелди белгилүү скульптор Равшанбек Маматкулов жасаган. Буга чейинки эстелик баатырдын элесин бербей калгандыгы коомчулукта сындалып келген. Бул эстелик 2 айдан ашык убакыт кетти. Өзгөндө эле жасадык. Материал жезден болду. Мен Оштогу Манастын эстелигин жасаганмын. 2011-жылы жасаганбыз. Ошол убакта да көптөгөн илимпоздор, ошо Манас таануучулар менен кеңешип жасаганбыз ошо образды. Бул жерде ошонун эле экинчи варианты да ошол образды алып жасаганбыз бул жерде. Оштогу Манастын кичинекейиреги. Жаш муундарды руханий жактан тарбиялоодо, кыргыз элинин биримдигин чыңдоодо Манас эпосунун орду чоң. Анын айкелинин орнотулушу маданий баалыктарды сактоого өбөлгө. Манастын даңазасына тең келбеген бир скульптура турчу. Азыр мына атка мингизген ушундай жакшы эстеликти жасашыптыр. Бул деген канча жакшы шаңдуу болсо, ошончо элдин руханий баалуулугу көтөрүлөт, элдин руханий жан дүйнөсүндөгү бир бийиктик жарала берет да. Кыргыздын рухун, духун көтөргөн Айкөл Манас атабызга сыймыктаганда кимге сыймыктанат? Ошон үчүн бүгүн аябай сонун иш чара болуп атат. Азыр шаар маданият менен мына район маданияты биригип алып туруп, сонун менен өткөрүп атат. Көрсөңөр өзү мындай суктана турганда. Эки дизгин бир жылбыр эр Манас кадырларик. Манас кара тоодой кан болсун. Өзгөндө өткөн маданий самалдык райондук маданият үйүнүн кызматкерлерин Манас эпосунун сахналык көрүнүш тартуулоо менен коштолду. Ошондой эле Манас театрынын акындарынын концерттик программасы тартууланды. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР Ош облусу. Куркулдаган кузгундар